Урматтуу YouTube көрүүчүлөр, урматтуу мекендештер, бүгүн 25 октябрь Баткенде, ушул Баткен районунун Актатыр айылында дагы бир өтө чоң көлөмдөгү контрабандалык жүк кармалып турат. Бул контрабандалык жүк кече 24 октябрдын түнүндө кармалган болчу. Дал ушул Актатыр айылында элдик кошуун менен чек ара кызматынын өкүлдөрү менен биргеликте ушул жүктү кармашкан. Азыркы учурда Баткен району боюнча 3 пост, ушул аймакта 3 пост коюлган. 3 постто чек ара кызматынын кызматкерлери көзөмөлгө алып турат. Андан сырткары элдик кошуундор дагы түзүлгөн. Ушул КамАЗдан ушул КамАЗ кармалган. Бул толтура ошо алма товарын баары алма экен. Тажикстандан Актатыр айылы аркылуу жолдон өтүп бара жаткан жеринен элдик кошуундун чек ара кызматынын алдынан кармалган ушулар. Азыр ушул КамАЗдын ичиндеги жүктүн баарын, товардын баарын бул жакка түшүрүп салды. Мынакей элдер. Бул жерде бир эле алма эмес, алмадан сырткары анар, бие, андан сырткары курма дагы бар экен. Курма, андан сырткары груша. Тарабынан кармалды. Бул окуя бизге түшкөн маалымат боюнча 24 кечки саат 22-ден өткөн убакта ушул жердеги чек ара кызматынын кызматкерлери менен ушул айылдын элдик кошуундун мүчөлөрү тарабынан кармалган. Биздин азыркыча алынган маалымат боюнча Тажик Республикасынын мыйзамсыз Кыргыз Республикасынын чек арасын өтүп деген маалыматтар түшүп атат. Өзүңүздөр маалыматты азыр көрдүңүздөр, балаң жүктөр тажик жарандарына ошолордун жүгү болуп аттары жазылган деп маалыматтар ушундай. Машинени текшергенде азыр биз ички иштер кызматкерлери менен баарлашканда булардын маалыматы боюнча оор жүк ташуучу унаага мыйзамсыз Кыргыз мамлекетинин номери тагылган деген береме менен катталып, ошол боюнча иш козголду деген маалыматты беришти. Ал эми жүктү мыйзамсыз алып чыгуу боюнча азыр өзүңүздөр көргөндөй бул жерде жүк чыккан жеринде атайын түшүрүлдү. Мындан кийинки кадамга ушул атайын тийиштүү мамлекеттик органдар барат. Жүктүн ээсине издөө салынат. Жүктүн ээси менен азыр атайын кызматкерлер айтышты. Телефону менен байланышкан, ал киши азыркы убакта Ош шаарында дегендей таризде айтыптыр. Бирок аны да издөөбүз сөзсүз түрдө таап жоопкерчиликке тартат деген ишеничти. Кандай чаралар көрүлөт? Эми муну азыр тергөө амалдары аныктайт. Эми булар иш жүргүзгөн экен, ошого жараша мыйзам чегинде өзүнүн жазасын алат. Анан бул учурдан пайдаланып бүт эле ушундай иштер менен алектенгендерге кайрылуу. Мына бул факт биз менен Тажикстан мамлекети расмий түрдө жабык, эч кандай байланыш болбош керек. Мыйзамсыз ушундай иштерге бара турган болсо, ушинтип катуу чаралар көрүлөт, сөзсүз түрдө. Бул үчүн азыр өзүңүздөр көп болгондой чек ара кызматы тынымсыз иштерди жүргүзүп атат. Мындан дагы ушундай катуу күчөтүлгөн тартипте жүргүзө беришет көздөйбүз. Азыркы учурда жалпы канча пост коюлду? Азыр бизде Баткен облусу боюнча 3 атайын пост коюлган. Баткен районунда, Разимка участкасында, Баткен шаарында Төрткөл суу сактагычынын жакын жерде, Лейлек Сүлүктүү шаарынын Кальсо участкасында 3 пост атайын кызматтардан, ведомстволордон алынып, ошолордун кызматкерлери турат. Андан сырткары дагы 2-3 мобилдүү топ
ошол чек ара тиркеесине жакын аймактарда иштерди жүргүзүп атышат. Рахмат. Общий кармалды качан саат канчада? Мына ал боюнча. Ошо боюнча. Так, бул мына контрабандалык груз бул маалыматтын негизинде биздин чек арачылар менен ошо элдик кошундун мүчөлөрү барып биргеликте кармаган. Маалымат боюнча барганда ошо машина өзү турган болгон, айдоочусу жок болгон. Анан ошол жерден кармалып бул жерге токтотулган. Анан бүгүнкү күндө ушундай чечим кабыл алынып, жүргүзүүчүлөр өздөрү жанагы кыргыз башка машинага тиешелүү номерди тагып жүргөндүгү боюнча азыр мына ички иштер кызматкерлери тергөө жүргүзүшөт. Азыр бул мындай акыркы мезгилдерде жат көрүнүшкө айланбай калды да, ушундай Тажикстандын машинасына кыргыздын номерин тагып, же кыргыздын машинасына тажиктин номерин тагып, биз кайра ушу массалык маалымат каражаттарын айтып атабыз, ушундай ишиңерди токтотуп деп. Муну акыркы мезгилдерде биз уже кошуна мамлекеттен келген жүктөрдү төктүрө баштадык. Ошол эле Карабактын айылынын аймагында биз жүзүм төктүрдүк, лимонду да төктүрүп койдук. Себеби буларды кармап алып келсек, штрафын төлөткөн дагы Арастамошко, андан кийин дагы токтобойт экен да. Ушинтип токтотпосок бул болбой калды. Биз өткөндө да мен бир катуу кайрылдым эле биздин элдерге. Ошондуктан дагы бир жолу ушурдан пайдаланып суранып кетемин. Мына канчалаган чек арачылар ал чек арада турат. Күндүн сууктугуна карабай, палаткада түнү менен уктабай карап турат. Бирок биздин чек ара баягы чечилип бүтпөгөндүгүнө байланыштуу жана ачык, анан эң негизги болуп бул жанагы чогуу колдонгон жолдор, анан шахматтын жайгашкан кыргыз-тажик жарандары ошондой жерлерден пайдаланып ушундай иштер болуп кетип атат. Bundan кийин да биз ушундай контрабанда жүктү кармасак, биз аны таможняга да тапшырбай сразу төктүрүп жок кылдырабыз. Ошондуктан урматтуу эл, ушу кичине намыс кылсак жакшы болмок да, кичине намыс кылсак. Канчалаган адамдар ушинтип түн уйкусун безип жүрөт мына посттор администрация тарабынан, областтык администрация тарабынан 3 жерге пост коюлган, стационарный. Андан сырткары мобилдик топтор жүрөт. Мен эми өзүмдүн эле чек арачыларыма айтсам, канча жерде биздин солдаттар турат түн уктабайчы. Бирок ошого карабастан ушундай жерлерден жанагындай шылуундук кылабыз деген адамдар пайда болуп атат. Тилекке каршы ошо шылуундардын бири ушул биз ким болсо дагы ушул машинаны айдап келген адам болот. Эми Кудай буйрса жыйынтыгын көрөбүз. Эми кичине биздин контрабандисттерден намыс кылса болмок. Сиздер дагы ушул массалык маалымат каражаттарынан айтып, кичине аларды ойго келтириш керек да. Ойго келтириш керек. Аты жөнүңүз, иштеген кызматыңызды.